Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Муз-ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр, чабандестер, улакчылар. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Медет Таксырдын короосуна дагы бир ирет келип отурабыз. Мындан мурунку чыгарылышта чыгарган жылкылардын баары сатылып кеткендигине байланыштуу бүгүн дагы короосун жаңылап Таксыр жакшы күчтүү улактын аргымактарын алып келиптир. Салам алейкум Медет Таксыр. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Аллага шүгүр. Өзүңөр кандай? Кудайга шүгүр. Ден соолугуңуз кандай? Аллага шүгүр. Жакшы өзүңөр. Бүгүн дагы бир жаңы жылкыларды алып келипсиз. Эфирге канчаны чыгарабыз бүгүн? Азыр бүгүн 4-төн чыгарабыз. 4-төн чыгарабыз, Жакшы тамак аттарды алып келдик. Өткөнгү чыгарылган аттардан да күчтүүбү же ошондой барбы? Жакшы ошондой. Жакшылар, Эми элдер өздөрү көрүп баа беришет да баарычы. Анда эл тараза элсинчи дейт. эл тараза элсинчи, туура айтасыз. Өздөрү сынайт да. Анда бул аттарды көргөзүүнү баштасак, биринчи атты мүнөздөмөсүн бере берсеңиз. Бул 4 жаш болду. Биздин боюнча жаңасы, жаңы үйрөтүлүп, жаңы эмне болуп тарбияга келтирдик мунучу. Жаңасы. Жаңасы ошондо 4 жаш болот, достор. Аягы күлүк, жакшы курч жылкы. Бунун боюнун бийиктиги канча, Таксыр? Ой бийликтиги 65тен бийиктик кылат да. 1,65тен бийигирээк экен. Азыр сиздерге Данчак барады да. породасы данчак, Данчак, донский барады. Данчак. Аралашмасы жок, таза данчак. Таза данчак. Азыр мына буттарын, туяктарын тартып көргөзөйүн. Такага турушу кандай экен, Таксыр? Жакшы. Жоош, Адамга жакын. Адамга жакын, такага турушу жоош экен. Мына айландырып тартып көргөзөйүн. Эч жеринде айыбы жок бекен? Эч айыбы жок. Мына жамбаштарын да көрсөңөр. Жамбаштарын баарын тарталы, атты чуркаталы, кандай жүгүрөт экен, ордунан атырылышы кандай экен. Бир сынап көрсөк, атты. Ат күлүк, аябай күлүк жылкы. Мынакей достор, атты азыр жүгүртүп көрөлү. Мынакей камчысы жүгүргөн бул ат азыр баасына келип токтолобуз. Ат биздин жаныбызга келсин. Баасы кандай болду экен? Чечел, караңыздар, жүгүрүшүн караңыздар. Камчы колдонулбайт экен. Жашы ошондо жаңасы 4 жаштагы бул аттын. Баасын канча дедиңиз, Таксыр? Баасынбы? Жөндө эле койдум, 120 миңгече. 120 миң сомго коюлуптур, караңыздар. Мына кабактарын тартып көргөзөлү. Өзү улакка кирген аттын кабагынан билип коет экен негизи, Кабактагы болуш керек. Кабактагы болуш керек экен. Баасы 120 миң сомго коюлуптур. Такага аябай жакшы дейт. Таза кандуу данчак породасында болот, 120 миң сом. Бул достор биринчи номердеги жылкыны тартып көргөзүп атабыз. Мына куйругу дагы кыска куйруктуу. Арты жоон. Буттары өзүнө төп келген түсү дагы бар экен. Кашкасы дагы. Баасы 120 миң сом. Мынакей достор, биз экинчи номердеги бул жылкыны көргөзүүнү баштадык. Экинчи дагы биринчиге окшошуп кетет экен. Бул дагы жерди өңдөгү. Азыр көрөбүз. Алдыңкы сол туягы, арканкы оң менен сол туягы ак экен. Кашкасы дагы бар экен. Бул жерде кашка кайманаты кандай экен, кандай жүгүрөт экен, жашы кандай, ошол тууралуу Медет Таксырдан мүнөздөмөсүн алалы. Таксыр, ушуга мүнөздөмө берип кете берсеңиз. Бул ат экасы. Нетин. Булар ээлери коюп алган экен, острый депчи. Острый бекен, Острый деп Не үчүн острый? Нелери Деген экен. Атка баргандары аябай сон не бар экен, курч экен да. Курч. Бул көрөсүңөр, Донский менен аргындашылып калган жылкы да. Ошондо атасы Донский болуп калабы? Атасы Данчак, Энесичи? Энеси кыргыз аралашып болуп калат. Чистокров менен кыргыз аралашып энелерден экен. Жашы канча экен? Жашы экасы бекен, Жашы экасы. Жашы экасы. Курч. Ошон үчүн острый деп коюптур да. Неге барышы дагы? Топ барышы. Бул улакка чабылыптыр, чабылган, Гарантиясы барбы?
Garantiyasi var. Özüm ben çabalmadım. Bırak attım minik böyle özüm jaktırıp alıp geldim. Өзүңүзгө жакты Бирок кыскасы. Мага гарантиясы аябай жакшы деп айтты, бирок Жашы ошондой 2 асы болгондо 6 жаш болуп калат да, туурабы? жок, 5 жаш. 5 жаш. 5 жаштагы бул жылкынын азыр баасын сурайбыз. Баасын сурагы чакты биз жылкынын түзүлүшүн, туяктарын адаттагыдай эле тартып көргөзүп беребиз. Анан жашын сиздерге бул видеодо айтабыз, достор. Азыр нары бери тормуз, газдарын көрөлү, бурулуштарын, жамбаштарын, соорусун. Мынакей караңыздар, экиге бөлүнгөн бул Острыйдын баасын канча койдуңуз? Баасын мындай эле койдук. Өтө кымбат эмес, 130 миңге койдук. 130 миң сомго коюлуп тур, достор. Караңыздар, жашат экен. Ким алса дагы курччулук экен, кыскасын айтканда, өтө курч экен. Мындай түзүлүшү да жакшы экен, Мүчөсү жакшы. Үстү тегиз, Үстү токта, үстү токтап койгу. Азыр дагы бир жүгүрүшүн бир көрүп коелу бул аттын. Мынакей, достор, баасы 130 миңге болгон бул Острыйдын. Мынакей, достор, бул Острый кимге жаккан болсо, Медет Таксырдын номерине чалып 0777 43 05 60 же болбосо WhatsApp номер 0708 032 538 номерлерине кайрыласыздар, достор. Кийинки жылкыларды тартып көргөзүүнү баштайбыз. Бүгүн аябай күчтүү жылкылар келиптир. Мынакей, достор, 3-чү номердеги атты сиздерге тартып көргөзүүнү уже баштадык. Бул ат каймана аты необычный экен, көксерек деген каймана аты бар. Бул аттын ойноп турганын көрүңүздөр. Ордуна тура албай өтө жакшы аттай көрүнүп турат сиздерге дагы. Бул көксеректин азыр нары бери бастырып ойнотуп көрөлү, анан кийин Таксыр өзү сиздерге мүнөздөмө берсин. Мынакей караңыздар, достор. Кетишин эле көрүңүздөр. Ылдам ат экен. Мындай кыскача айтканда аябай ылдам экен. Токтошун караңыздар. Тормуздагы өтө күчтүү токтойт экен. Ордунан бурулуштары, азыр бурулуштарын көрөбүз. Мынакей Таксыр өзү өтө ушул атты өзүм эле минип бир көргөзөйүн дейт. Азыр өнөрүн көрөбүз. Медет Таксыр өзү минди. Анан кийин ат үстүндө Медет Таксырга суроолорду беребиз. Бул аттын мүнөздөмөлөрү боюнча. Таксыр, бул ат мындай туяктары жарылып кетти. Не үчүн жарылган? Топко кирген аттар ушундай топ. Топко жакшы кире экен, Топко жакшы, үйүрү жакшы. Үйүрү бар бекен? Үйүрү жакшы. Топко мынакей буттун жарылганын караңыздар. Буттун жарылганынан эле аттын топко киришин байкап койсо болот дейт. Топко кирип жүргөн ат экен. Үйүрү бар. Жашы канчада экен, Таксыр? Жашы 4 асы. 4 асы, Жашы 4 асы болгондо жашына карап айтканда канча болуп калат ушун? 7 жаш, 7 жаш деген бул аттын эң күчүнө кирип турган маалы деп эсептеп койсок болот дейт. Азыр мына көкүрөктөрүн тартып көргөзөлү. Көксерек деп не үчүн коюлган экен? Көксерек эме свет менен жараша. Өңүнө карата, Жакшы атка жакшы нерселер коюлат. көксерек. Мүчөсү Мүчөсү дагы өзүнө төп келишкен экен, Соорусун караңыздар, соорусу. Өзү мындай куйругун көтөрүп жүргөн ат дагы аябай күчтүү ат болот деп коет, Таксыр, Нары бери бастырганда дагы бул куйругун көтөрүп басат экен. Үйүрү бар, улака. Буту жарылган. Аябай күчтүү ат экен. Бунун баасын канча деп коюп атасыз? Баасын жөндө эле койдум. Жөндө эле койдуңузбу? 40 миңге койдум. 140 миң сом кеми бар, албетте. Мынакей Аттын түзүлүшүн караңыздар. Азыр көк түстөгү ушундай темир көк аттар аябай сынуу болуп атат. Чапканга дагы, бастырып жүргөнгө дагы минип. Бунун боюнун бийиктиги канча экен, Таксыр? Бою 1.60-тан бийиктик кылат да. 1.60-тан бийик, 65ке барат, 1.65-ке. Караңыздар, азыр айландырып сиздерге жакшы кылып тартып көргөзүп берейин. Несі дагы жөндүү экен жаныбар.
адамга жакын. Эми жакшы аттарды табыш кыйын болду деп ортосуңар. Булатты такалаттыңызбы, такалатпадыңызбы? Ат такалан элек дагы. Таккан элек, а? Така жейлек азыр. Үйүргө быйыл туруп турбу? Бул үйдөн келди. Бул аты үйүрдөн келиптир. Такасы кандай экен? Турушу? Туруш жакшы экен, мына мисалы мындай кармаганда деле. Көрдүңөрбү? Жөн эле менен пайда. Эч кандай немеси жок, а? Эч жаман пейили жок. Жаман пейили жок экен, такага турушу аябай. Жоош дейт. Бул атыңыз мага дагы жакты таксыр. Көксерек. Нары бери бир чаптырып көрбөйсүзбү? Көксеректи таксыр өзү чабып көрсүн. Бирок мындай күн ысыкта өтө кыйналбаш да керек азыр, а? Азыр токтоо болчу да. Мындай эле кылып коелу, азыр бир-эки көргөздүк. Элдер деле уже баамдады аттын кандай жакшы экенин. Баасын дагы сиздер өзүңүздөр уктуңуздар. Андыктан бул атты видео чыккан малдары чалып калсаңыз алганга үлгүрдүңүз, болбосо кечигесиз достор. Бул 3-чү номердеги ат болду, Көксерек. 4 асы 7 жаштагы ат. Мынакей достор, сиздерге 4-чү бул жерде атты тартып көргөзүүнү баштайбыз. Бул 4-чү номердеги ат. Арканкы сол туягы агыш болгон, боюнун бийиктиги бир канча чыгып калат таксыр? 1.60-тан бийигирээк. 1.60-тан бийигирээк, э? Боюнун бийиктиги 1.60-тан бийигирээк экен. Азыр бул аттын кайманатын сурайлы. Кайманатын эмне деп койдуңуз бул? Кайманатын Тайбас. Тайбас бекен, э? Биз улакка чаап көрүп алдык бул атты. Аябай күчтүү. Тайбас деп ошондо коюлган. Тайбас деп ошондо коюлган бекен, а? Коюлган экен. Ат ичинде топко кириши, качышы, такшалып бүткөн ат. Тайбас дегенде ошондо мааниси мындай неме болуп калат да? Кайтпас. Кайтпас, а? Бир жерге жетерине жетет. Мынакей караңыздар, жүгүрүшү. Бул дагы камчысы жок жүгүрөт экен, а? Камчысы жок жүгүрөт. Аттар дагы ток эле. Ичинен дагы чыга албай атат. Мынакей караңыздар, жүгүрүшүн. Чындыгын айтканда бул өтө Тайбас аттай көрүнүп турат. Мынакей караңыздар, ортодо азыр бир ойнотконун бир көрүп коелу. Поворотторун, токтошун дагы уже байкадыңыздар кандай токтойт. Нары бери бурунчу аке. Мынакей поворотторун бир байкап сынап көрүңүздөр. Биздин урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын атка жакын ат сүйүүчүлөрү, улакчылар. Бул ат сиздерге жактыбы? Комментарийге жазыңыздар. Азыр баасын сурайбыз. Жашы кандай экен таксыр бунун? Жашы 2 асыйдан өттү. 2 асыйдан өттү, а? Жашат экен, а? Жашат экен. Бирок улакка чаап көрүп алдык. Мына улакта дагы мына жерин өткөн улакта чаап көрөлү, сынап көрөлү деп алдык эле. Мына алдында тебелетип алдык. Мына кичине кан чыгып турат, а? Бирок топко кирген жери, чыккан Буну бүт такшалып бүткөн. такшалып бүткөн. Ошон үчүн таманбас экен да. Тайбас Мына деп. бутунун дагы көкүрөгүнүн жоондугун караңыздар. Мына Аралыгын. Кеңири күчтүү аттарда болот бундайлар. Азыр кээде гана кездешет мындай күчтүү аттар. Бардыгы 4 мүчө келишкен дейт да булардычы. 4 мүчөсү келишкен бул Карабайыр. Карабайыр экен, таза кандуу. Тайбас деген каймана атты алган бул жылкынын баасы канча таксыр? Баасы бул жөндө койдук. Жөндө эле койдуңуз? 150ден кеми бар көпчө. 150ден кеми бар, а? 150 кеми бар. Азыр жылкыны табыштыры кыйын болду. Барсаң очо кымбат сена көртөсүнөр бизге деген ушундай сенеде реальный сенеде тап берген дегенде көп болду да. Ошон үчүн ара жерден издеп, үйлөрүнөн издеп барып алып келген аракет кылып атабыз. Бирок көртөсүңөр айлап, жумалап, түнүгүн уктабай балдарым менен жүрөбүз. Ал бул жагы албай жалап болгон болсо бул жагы баткенге чейин издеп атабыз. Эми ошонун арасынан ошентип аракет кылып атабыз, бирок жүзүн тегерегенде дегендер көп болуп атат, бирок жүздөн өтүп кетип атат, көртөсүңөр. Бирок жакшы аттар негизи кымбат болот да. Азыр базарда деле ошондой болуп атат өзү негизичи. Анан мүмкүн ошо чыкпай калдым деп айтып атпайбы мен көптөн бери. Ошо чыкканга аракет кылып атабыз. Ошол эми мына 4 аттан деле сомнением жок. Жакшы аттарды алып чыктым деп. Өзүңүзгө ишенесиз, а? Өзүмө ишенич пайда болуп атат бизде. Бул ат чындык улакка такшалган ат, үйрөнгөн ат. Барсак бул бир палан чомпулдайт, акчаны айтты эле. Биз түшүрүп атып суранып алдык. Башка адамдар эми көтөрө албайт, кээ бир киши көтөрүп атат депчи. Бирок ат негизи мындай немеси жакшы экен.
келбети, түзүлүшү, мүчөсү, Ачы аяктары кеңири, ачы аяктары кеңири, көкүрөгү жоон, соорусу кең. Ошон үчүн тайманбас койгон экен да. Тайбас. Тайбас. Мына аттын туяктарын бир сиресине көргөзүп коелу. Бул үйүргө турган бекен эле же үйгө коюлган эмеспи? Коюлган экен, а? Мынакей достор, сиздерге Медет Таксырдын жылкыларын, 4 жылкыны тартып көргөздүк. Эгерде бул жылкылар сизге жаккан болсо, Таксырдын номерлерине чаласыздар. Мен номерлерди бир сыйра айтып өтөйүн. WhatsApp номер 0708 032 538 номерине кайрыласыздар. Бул WhatsApp номер. Билайн номер 0777 43 05 60 номерине кайрылып, бул Билайн номерине. Анан Таксыр жаңы Мегаком номерде калган. Ал номерди дагы бир сыйра айтып өтөйүн. 0999 73 40 70 номер бул Мегаком номерине кайрылып, аттарды сынап келип көрүп кетсеңиз, сизге дагы бул аттар аябай жагат, достор. Андыктан номерлерге кайрылыңыз тезинен. Мурунку жылкылар биринчи чыкканда эле тез эле сатылып кетти. Буга дагы сиз үлгүрүп калыңыз. Азыр аттарды бир сыйра байланып турган жерлерин тартып көргөзүп коеюн. Мына Жайдак маалында. Аттар азыр көлөкө жакшы жерде байланып, ушундай кабар алып атат. Курук. Бул жанагы көксерек. Аябай күчтүү ат экен көксерек. Бул жер кайсы айыл десеңиздер, бул Өзгөндүн Красный Маяк деген айылы. Азыр 4-чү атты сиздерге тартып көргөзүп койдум. Ал дагы көлөкө жерде байланып турат. Таксыр сизге бир-эки суроо узатып коеюн, ушунча келгенге жараша. Бул аттарга кандай баа бересиз? Өзүңүздүн мындай сыныңызды айтыңызчы. Саяпкер катары. Бул аттарга 5 атыма тең жакшы баа берем. Бардыгын айтчы. Эми себеп буну аябай чуркап таап келдик. Аракет кылып. Эми бая айтпадымбы, эл таразы эл сынчы деп. Элдер өзү баалайт эми иншалла. Мурунку жумада чыгарылган аттар мага да уже неме болгондор көп болду да, мындай көбүнө баягы көк, алай көк жагыптыр. Ошондой аттар азыр барбы бул жерде? Бар. Эми ошо алай көктөр ушу тарбия болгондо ушундай аттар болот да. Булакка чабылганда аны азыр 2 ай тарбиялап өтпөймбү, ошол сыяктуу. Ошонун чоң аттары ошол чоңондо ушундай жакшы аттар болот, жакшы ат болот деп ойлойм да. Анан бул аттарга мен 5 миңге тең жакшы баа беремин. Мен берген клиенттериме 5 атты мен уят болбойм деп ойлойм. Уят болбойсуз деп ойлойсуз, өзүңүз. Кечеге көрдүңөр, ар бир атка кызыккан почти 100дөн ашык болду да, жетишпей калгандар же. Ким пешинеси болсо жетишип алып кетишти да. Анан Жакшы аттарды. кээдикилер көбү эртең алып келем деген ой менен менден баасы чечпей туруп
саткандан кийин көп атын кылып калыш. Ошон үчүн айтам, эгерде баба башыбек же ошол моменттерде мен аламын же мындай деп чечимге келип койсо, мен кармап тура алам да. Или Бабаш берип или койсо. алыста болсо, мисалы баба башы перевод кылып коюшса, бир Кармап турасыз. 50% Брон деп коюп, брон болуп продажаны чыгарып коем да. Анан көп адамдар мен алайдан да бир акелер экен. Эртеси күнү мен 4-үнчү деген торгой деген ат сатпадымбы? Ал саткандан кийин мен кеттим атка алып келгем дейт. Каяка десем атты саттым десем, малдарым сатып алдым дейт. Ошол кишилер эгер жаккан болсо баасын чечип, баба Сизге туура эле сизге чалып болсо келе калып, мына өзгөн жакын эле го. Мисалы бир эки күндө нерсени мисалы баба башы берип кетсе, бир эки күн акчасы маселеси мисалы перевод болуп калышы мүмкүн, или мал сатып калышы мүмкүн. Ушул чечимге келсе болот да. Не сүйлөшө алабыз. Анан таксыр мына күйөрмандардан WhatsAppка келген суроо жооптор да көбөйүп атат. Ошо качан суроо жооп бересиз? Ошону бир сурап коеюн. Замир бүгүн деген вторник, четверикке жооп берүүгө аракет кылайлы. Четверг күнү, Иншалла мен Анан сиздин уже күйөрмандарыңыз көп. Бир каалоо тилек же айтып койсоңуз, Мен күйөрмандарыма ыраазычылык сөзбү? Алла ыраазы болсун. Жакшы жаман жазгандарга баардыгыначы баарыңыздарга Аллахым эки дүйнө бактылуулугун берсин. Тапканыңа береке болсун. Асман менен жерден келген бала кырсыктан Алла сактасын. Аллахым жакшы күндөрдө той тамашада жолукканда Аллахым насип кылсын. Сиздер менен канчеге чакырып атасыздар. Мен убактым болуп бара албай атам. Мени кечиресиздер. Себеп шатышууга туура келип атат. Барганыма барууга аракет кылып атам. Анан WhatsApp'та эмне кылгандар сурооңорго да көп нерсеге жооп бере албай атам. Мүмкүн болушунча аракет кылып атам. Мисалы эртең менен баштап жазган болсоңуздар, мен кечке мал жооп бергенге туура келип атат. Кечке телефондо или өзүм дагы бош убакыт болбой калып атат да. Ошого дейм мүмкүн болсо өрөөндөгүлөр мисалы бир атка эмес, 5-6 атка чакырсаңыздар мен барып келе алам. Бир убакыт тапып аракет кылабыз да. Анан бир ат менен мисалы Кадам жайга, бир ат менен или Токтогулга, или Чоңолайга ушундай нерселерге мен бир атка убактым тар болуп калып атат. Барганга жараша 5-10 атты бир көрүп келсек жакшы болот элем. Колумдан келген жардамды берем да. Мен ал жерде барып мен ойлонуп эмес, мынандай болуп кетет депчи. Колдон келишинче жардамыңызды бересиз, айтасыз, Мен билгеним айтам. Анан ошондойго мына күйөрмандарым мына Россиядан, Америкадан баардык дүйнөнүн булуңмуштарынан чалып атасыздар. Ыраазычылык айтып атасыздар. Сизге Алла ыраазы болсун. Аллахым жакшы күндө баарыбыз жакшы күндө жолуккан Аллахым насип этсин. Баарыңыздар тынч болуңуздар, жакшылыкта, той тамашада, улак үстүндө, улак ат үстүндө жакшылыктарда жолуккан Аллахым насип этсин. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Рахмат, таксыр. Ден соолугуңуз чың болсун, сиздин дагы ошо элдерге аттарды, жакшы жылкыларды талыктуулап жүрө бериңиз, Амин, амин. Алла ыраазы болсун. Мынакей достор, бүгүнкү көргөзүүнү сиздер менен биз соңуна чыгарабыз. Келерки жолку көрүшкөнчө амандыкта жолугушалы, саламатта калыңыздар. Бүгүн сиздер менен Муз ТВ каналы болду. Атым Замир. Сак саламатта калыңыздар достор.